Гемодия салатып үйгө жетип кыздарымды көрүп каламбы деп кээде коркуп кетем да. Диагноз түшкөндөчү ушу кыздарымды көрүп калайчы, үйгө тезирээк кетип калайчы деп. Жакында да ошондо катуу оорудум да. Анан азыр неме болуп калат апам, мен азыр айтсам сыгылып калабы дегенсипчи. Апам бир нерсе жегим келип атат дейт. Ошондо кайсы жерге барып өлүп алышымды билбейсиң. Эне деген кандай керемет жан туурабы? Бир эле учурда энелик меримин берип, атасын ордун билгизбей, ден соолугу канчалык начарлап ооруп турса дагы, эки кызым менин келечегим деген бүгүнкү каарманыбыз Чынар айым менен таанышабыз. Чынар айым Жалал Абад шаарынын тургуну. Саламатсыздарбы? Адам баласы ичинде эмнелерди гана кыялданбасын, ал үчүн канчалык аракет кылбасын, турмуштун сыноосу кыялдарды жокко чыгарып, тагдырдын татаал мыйзамына баш ийдирет экен. Каарманыбыз Чынар айымдын турмушунун татаалдыгы аз келгенсип, бүгүнкү күндө ден соолугу да оор абалга кептелип турат. Чынар айым, азыркы учурда сиз канча жаштасыз? Өзүңүздү тааныштырып, жашыңызды, туулган жериңизди тааныштырып берсеңиз. Мен өзүм 1985-жылкы 29 мартта төрөлгөм. Жалал Абад шаарында. Жалал Абад шаарында төрөлгөм. Ошол Жалал Абад шаарында өзүм чоңоюп өскөнмүн. Ата-энем бар болчу. Атам темир жолчу, апам үйдө эле неме болчу. Анан неме кийин атам авариядан, темир жолдо авария болуп өтүп кетти. 5 тууган эки акам өтүп кетти. Бир акам, бир эжем калган азыр. Анан азыр алар өздөрү менен өздөрү, акам деле колунда жок. Мен дагы өзүм биринчиден майып болуп ооруп калдым. 2018-ден бөйрөгүм иштен отказ болуп калып, ошондон кийин ооруп калып, анан диализге түшүп калганмын. Кийин апам менен кошо жашайт элем. Анан апам 2020-жылы рак оорусунан өтүп кетти. Кыйламага поддержка эле да. Турмуш курганмын. Кийин ошо биринчи кызымы, экинчи кызым төрөгөндөн кийин ажырашып кеткен. Биз эки жака бөлүп. Анан ушу кызым, эки кызым менен ошо апам менен кошо турат элек. Эки кызым бар, жалгыз боо энемин. Кийин апам өтүп кеткенден кийин өзүм мындай караганда өзүм менен эки кызым менен калдым. Азыр квартирадамын. Гемодиализге барып неме кылып келем. Эки кызым мектепте окушат, алар мектеп жашында. Анан өзүм иштебейм, ошо пенсияда жөлөк пул албай, пособие албай. Эмне үчүн жөлөк пул? Себеби немеге кичинекей кызым, мындай айтканда, эки турмуш көргөн. Биринчи кызым башка биринчи башка үй бүлөдөн, кийинчи экинчи кызым башка үй немеден, атадан. Ошо өзүнүн атасы алиментке берген, алиментин бербей жатат. Ошон үчүн сен алиментте жазылган үчүн пособие берилбейт экен. Канча неме сурандым, кайрылдым, бирок неме алимент алган үчүн пособие берилбейт. Ошондо бир эле пенсиядамын азырчы. Анан жакшы эми мен ошо атам темир жолдо иштеди эле. Мен да ора элегимде темир жолдо иштеп жүргөнмүн. Анан кийин мынтип ооруп калгандан кийин иштей албадым, бирок ошолор дагы жардам берип турушат, эл журт жардам берип турушат мага. Анан ошолордун немеси менен дагы жашап атам. Ушу Кудай шүр өзүң рызкысын бөлүп турат дейт, бирок анда да деле кээде кыйналып калам, кээде ошо жол кирем таппай калам да, себеби гемодиализим спутникте. Анан эки кызым дагы окууда өчүт. Аларга кээде окуусуна дагы неме кыла албайсың да, окуусуна жөнөтө албай, неме кыла албай калам. Себеби апа болгон, эни болгондон кийин балдарын камкор жөнөтүшүң керек мектепке. Мектепте анысы бунусу чыгат, бара албай каласың. Себеби азыр силер келгенде дагы ошо чыга албаймын азыр.
Эки бөйрөгү тең иштен чыгып, учурда бөйрөк жетишсиздигинен улам чет өлкөдө операция жасатууга муктаждык жаралууда. Мурда инсульт болуп ооруганына байланыштуу азыр бир колу жана бир бутунун иштөөсү начарлаган. Операция жасатуу үчүн донор жана чоң суммада акча табуу керек. Андан сырткары ара күндө гемодиализ аппараттарынын жардамында бөйрөктөрүн жасалмай иштетип турат. Азыр неме каным түшүп кетти, өтө элечи. Каным түшүп кеткени кече доктурга көрүндүм. Пандемия күнү больницага жатам. Ошонго мындай караганда мындай бирөө мага карай турган муктаждамын да. Анан кээде келгенде квартирадамын да, квартплаткаям, жеткизе албай калам. Бар жогунан, чынын айтсам, бар жогуна муктажмын. Эже кыздарыңыз азыр сизди кара турган жашта эмеспи? Жок, чоң кызым 11-класс, бирок ал деле өзүнүн окуусу бар. Анан бирок шүгүр карайт колунан келишинче, бирок мен катуу ооруп калгам да, өзүм билбей калам. Ошондон коркуп калышат. Кээде айтсам, кыздарым коркутулайын деп, жаман болуп кетесем, жакшымын деп кой. Аны мындай чай дагы дамдай албайм да, кээде келгендечи. Өзүңүз алдынча иш кыла албай калгансызбы? Жок, эчтеке кыла албайм. Кээде кийине албайм, кээде чын айтайын, эжекесинен суранам. Мен гемодиализге апарып кетсинчи, чоң кызым. Мен бара албай атам депчи. Анан кээде жооп беришет, кээде мен кечке жок сурай албайм. Өзүм зорго чыгып, анан барып неме кылам. Каным түшүп кеткенде, неме кылганда ушинтип ооруп калам да, анан баса албай калам. Ошол моменттерде адам керек болот да, мага муктаждык жана. Ошон үчүн кичине болсо дагы условиясы барыраак, түзүрөөк үйгө чыгайынчы деп эми квартирага чыктым. Бирок квартплаттан төлөгөндө дагы өтө кыйналып калам да. Таппай ойлоп көрсөңөр, бир пенсияга карап туруп эле ошо пенсияга эптеп неме кылып квартплатка кылсак, курсакка жетпей калат. Курсакка кылсак квартплатка. Экөөнө тең жеткизем десең, баскан турганың ай болот. Эже бөйрөгүңүз сырткары дагы ооруңуз барбы? Кичине эс алып туруп анан сүйлөй бериңиз, кыйналып калбаңыз. Ооба, бөйрөктөн тышкары жүрөктөн дагы бар да, бирок жүрөктү быйыл Бишкекке барып бир сыра көрүнүп келип неме кылдым, диагноз кое албай атат да, немеде дагы. Себеби бул кече дагы көрүнсөм айтат, бул жүрөк бөйрөктөн деп атат. Бөйрөк иштебей калганда жүрөккө нагрузка келип дейт. Ошондон деп атат. Бөйрөктү алмаштырса болот экен. Алмаштырса болот экен, бирок ага донор керек экен, акчаны. Былтыры эл журттан сурандым, неме кылдым. Блогерим дагы жарым жолдо тартошойдон калып кетти да, мен аягына чыкпадык. Андан кийин акам донор болом дедиле. Эми акам дагы өзүнүн колу жука үчүн Россияга иштеген кеткен, ошо ойдон келген жок. Быйыл дагы келе албады. Анан аны донорду чакырып неме кылган менен ал өзүнүн жашоосу дагы бар. Анан ошон үчүн донор дагы жок болуп атпайбы азыркы моментте. Анан донор болуп берем дедиле акам, бирок келе албай атат. Ал неме чынын айтканда анын турмушу болбоду. Айтам, барчы жакта муктажмын. Бөйрөгүмү алмаштырган дагы акча керек. Бир комната болсо ham өзүң үйүң деп жашасаң жакшы, анандай кыжаатчылык жок. Квартирада жашасаң бир күн уже бул үйдү деле тапшырасың да, убакыт сааты келгенде. Мен өзүм эмне кылышымды билбей калдым да. Бирок чынын айтканда кээде кечкурун өзүм отурганда коркуп кетем. Кокусуна көзүм жумуп кетип калсам, кыздарым кантип калат, каерде калат, кимкинин колунда калат депчи. Сыгылаңыз, ыйлабаңыз. Жүрөгүм ооруйт дедиңиз, жүрөгүңүзгө дагы күч келбесин. Ошо кече басканда дагы жүрөгүм оолактанып баспай. Ишенесиздерби, алиги эми буттарым титиреп туруп, как будто жаным чыгып кетаткандай болуп кетет. Анан көбүнчө диализге барып жатканымда кислород менен алам, жөн ала албайм. Только кислород. Көбүнчө кислород алдырам, себеби
Haligi неме аппаратта чөрүп жүрөк көтөрө албай калды да, чынын айтканда. Толку кислород, анан кислороддо жатып алып балам, анан башка өлүп тирилип балым да. Врачтар эгер бөлөгүңүзгө донор табып, сизди чет өлкөгө жөнөтүрсө, жүрөк көтөрө алат бекен? Ошо немеде бар экен. Чет өлкөдө бар экен ошо. Али операция кылып атканда жүрөктү дагы стабильный кармап туруп, өздөрүнүн аппараттары бар экен, ошондой деп неме кылганда. Чет өлкөдөн сүйлөшүп көрдүңүзбү? Канча миң доллар деген? Немеди былтыр ошо сүйлөшүп неме кылганмын. Неме мен мына инсульттан кийин памятим көп кетти, мындай. Эсиме чыгып кала турган болом, өзүм ошо неме кыла турган пересадка почкамы алмаштырганы ошо врачым түрктөр менен. Түркиядан алмаштырыш үчүн ошондой сүйлөшүп, ошо пересадка почка деп группасына ham түшкөнмүн менчи. Анан ошондо канча эсиме чыгып атат, былтыр ошо неме кылып жүргөнмүн. Доноруң бар болсо 15 000 доллар деди. Жакшы эскертип койдуңуз. Доноруң жок болсо 25 000 30 000ге чейин болот деди. Анан өзүң донор менен бара турган болсоң 15 000 долларга неме болот деди. Азыр байкап деле калдым, колуңуз калтырап атат да, анын себеби эмне? Неме 3 жыл мурун, 3 жыл калган. Ашты неме, мына колум иштебей калган, сол. Мына колум, путум иштебей, тилен калып калган. Мачак канга кошулуп аралашып кеткенде креатин көбөйүп кетет организмдечи. Ошондо инсульт болгон, креатиним 2200 ушундай өтө бийик болуп кеткен үчүн. Анан ошондон кийин неге катетер коюшканда, колумда мына фистулам иштебей калып, неге катетер койгондо, ушу катетерим булам бара уже мынтип алмаштырыш керек деп атат. Ночь бул аппарат да шланга кошулган. Фистула деп коет. Нонум чоңоюп кеткен үчүн ушуну да алмаштырыш керек болуп атат да. Алмаштырган бул жерде өзүбүздө бар. Бар экен, бирок канча алмаштырганда? Алмаштырганда бир 5 000 ушундай кетет да. Азыр эле. Бирок аны алмаштырып неме кылганда мен жүрөм көтөрө албайт да, ошонусу бар. Кийин неме кылганда ошон үчүн буну дагы мынуң чоңоюп кетиптир деп алмаштырыш керек деген врачымчы. Ошону дагы неме кыла албайт. Анан ошентип инсульт ненде катетер коюшкандагы мына колум азыр чын айтсам нери арбак. Мына колумдан көрүп, мына колум арбак да. Анан мына не турат го, ошол жериндеги сөөгам качканда мына ошо колум мынтип бир нерсени кармай албайт. Мындай кылып, мына кол менен кармайсың го, а мына кармайбайм. Кээде магазинге киргенде тыйын берет го, ошо тыйынды ала албайм, мынтип ала албайм да. Мына кол менен мынтип сыдырып алып алам. Кээде уялып кетипчи. Анан мына колум ошо инсульт болуп, ошон үчүн өзүм тамак кыла албайм, чай көтөрө албайм мынтипчи. Мынтип көтөрдүмбү, не только неме эмес, чайны эмес, бокалды ham мындай колум калтырап туруп, кээде мына колум иштебей калганда ыргып кетет. Кээде кичине кызым, апа, бирдеке жегим келип жатат дегенде, башымды кай жакка ураарымды билбей калам. Мен мейли чыдаймын, бирок кыздарымдын келечеги эмне болот деп кайгырып, жүрөгү сыздап олтурган бул эне жашоонун далай кыйынчылыктарын көргөнүн байкасак болот. Сенен айтайын берсең, мен өзүм эмесмин, кыздарым үчүн булардын мындай караганда эч кимиси жок, менден башка эч кимиси жок. Ошо кыздарым үчүн жашашым керек болуп атат да. Мен өзүм башым жалгыз башым болгондо мен ага карабайтын эчтекесинчи. Ошо кыздарым үчүн болсо да ошо аракет кылайын дейм. Ушулар жакшы ичсин, жакшы жесин, окусун, кыйынчылыкты көрбөсүнчү деп ошентем. Переживать эмес, кечен ойлоп койсом дагы жүрөгүм батырап, ушундай алым куратап, бут колум шалтырап калат да. Ошо кээде чын айтсам, квартирада жашаган эме кылгандан бери больницага барып жаткан
кызганам. Себеби мен больницага барып жатсам, кыздарым ачка калып калат да, мындай карагандачы. Себеби мен больницага жатсам, азыр чынында больницада дары-дармек, анысы, бунусу. Мен оңой эле дары эле, мындай эле жеңил дарылар ичине алып түшүп кетет. Андай босонбайлы. А мага көп кетет да. Ошон үчүн кыздарым ойлоп туруп кээде больницага жатпайм да, ошо дары-дармегин алууну мындай эле лечение алып алайынчы деп ошентип коем да. Кээде айтам, жаныма келет, апа дейт, десем, алам азыр неме болуп калат, апам мен азыр айтсам сыгылып калабы дегенсипчи. Апа бир нерсе жегим келип атат дейт. Ошондо кайсы жерге барып өлүп алышыңды билбейсиң да, сен апа мен бир нерсе жегим келип атат, бир нерсе алып бергичи дейсиң. Кээде жаш бала экен да, кээде шириндик жегиси келет, кээде фрукт жегиси келет. Катуу ооруган, диализ ооруган күн эртеси 4 мал мурдум канады. Мурдума пакта тыгып неме кылсам, ошо бирөөдөн угуп келишкен экен, кайсы айтыштым, бирок эсимен чыгып калды. Бир организация келди да, аппаратура көтөрүп келди. Анан ошолор кичинекей неме сладкий, неме шириндиктер алып келген экен. Кызым сүйүнгөнүн айтпагылачы. Апам муну алып келипти, мен ушундай кааладым эле да, жегим келди эле депчи. Же өзүмдөй, өзүмөн ашпай жол көрөм, барып келишимен, бугарга анысы мунусун деп, али тийсин бугага депчи. Анан кызым ошентип жесе, али кээде не болуп кетет экенсиң да, андай өзүң бере албагандан кийин ошону сүйүнүп жеп атат да. Ушундай даражага түшүрүп койдум, силер мени ооратып, өзүмө күнөөлүү сезем да. Кыздарым мындай эл катары карап эме кыла албайм да дегенсипчи. Бейиш энелердин таманы астында демекчи, бир үй бүлөнүн энеси кыздары үчүн аман эсен жашап, ден соолукта болуусу үчүн сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Реквизиттер: М-банк 770 67 99 27, баланс 770 67 99 27, Сбербанк картанын номуру 2202 2036 6388 7257, байланыш номуру 770 67 99 27, Мегаком номуру 557 75 15 13.